Парламенттик шайлоо 2020 жылдын 20 декабрында өтө турган болду. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 декабрда парламенттик шайлоо кайра өткөрүү күнү деп бекитти. Учурда БШКнын жыйыны өтүп жатат. Анда бул маселени комиссия мүчөлөрү колдоп, токтом кабыл алынды. Анын алкагында бүгүндөн баштап шайлоо процесси башталды. Буга чейин БШК кайра шайлоо өткөрүүнүн алдында сунушталып жаткан айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү маселеси чечилиши керектигин айтып жаткан. Булак Спутник KG. Коронавирустан акыркы суткада дагы 5 киши каза тапты. 21 октябрга карата коронавируска чалдыккан 549 жаңы учур катталды. Бишкек 125, Жалал Абад облусу 117, Баткен облусу 97, Ош 37, Ош облусу 82, Чүй облусу 53, Ысык көл облусу 2, Талас облусу 10, Нарын облусу 4. Ушуну менен коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 53.459 жетти. Булак Спутник KG.